кызылчалар эгилген. Ушулардын баардыгы ысык тамак үчүн. Ал эми мөмөлөр болсо быйыл мөмө берип калды. Биз ошо свежий алып компот жасап беребиз да ушулардан. 80 сотук жерге эгилген жашылча жемиштер, мөмөлүү дарактар жеке бир адамдын чарбасы эмес. Бул Кара Суу районундагы Гайрат орто мектебине таандык. Билим берүү мекемесинде көмөкчү чарба ачуу демилгеси 3 жыл мурун көтөрүлгөн. Максаты кошумча каражат табуу менен бирге окуучуларды эмгекке тарбиялоону көздөйт. 1 гектар жерибизде ушул жылына бедей келет. Бул сатылып, анын кирешеси мектептин муктаждыктарына жумшалат. Андан тышкары мектептин ички территориясында ушул 5 сотик, 8 сотик, 3 сотик, эми бул жерде бөлөк-бөлөк неме болуп турат. Мына ошол жерлерде 160 түп жерде кара өрүк бул балдардын атайын ысык тамагына жумшалат. Күнөскана ачылган. Мына ошол күнөсканада жер жемиштери эгилген. Бул дагы мектептин ушул ысык тамагына балдарга витаминдүү азык берүүдө пайдаланып келген да. Бүгүнкү күндө лимон өстүрүлдү. Ал жерге ал күздөн бери лимон бир жолу түшүм берип, азыр дагы түшүм берүү алдында турат. Демилген алкагында райондогу 19 мектепте мал чарбасы уюштурулган. Абдыраман Сматов орто мектебинде да мындан 3 жыл мурун мал чарбасы айылдагы демөөрчүлөрдүн жардамы менен ишке ашырылган. Чарбачылыкты 6 кой менен баштап, алар төл берип, учурда койлордун саны 24кө жеткен. Жем чөбүн айылыбызда арендаторлор бар. Ошолор бизге камсыздап беришти. 2ден пресс бергенде дагы арендаторлорубуз биз мына 1 жыл кыштан 3 жылдан бери ушул жакшы багып келатабыз да. Прессле бербестен алар бизге жүгөрүлөрдү дагы берип камсыздашты. Биз бул чарбаны эгер көбөйүп калса сатып, биздин мектебибиздин материалдык базасын иштетебиз деген максатыбыз бар. Көмөкчү чарбабыздын эң негизгиси бул мына тоокторду туй турган каналар бар. Жалпысынан Кара Суудагы 67 бала бакчада көмөкчү чарба уюштурулса, алардын 11-инде тоок чарбасы менен алектенип, калгандары жер иштетүү багытында иш алып барышат. Зарылчылык болгон учурда биз аларды сатып, балдарды майрамдык ушу кечелерде уюштурулганда белек бекчектерди берип жаттык. Азыр эми ошол мектеп жана ата-эне коомчулук билим сапаты көтөрүү жылы деп быйыл жарыяланды Кара Суу билим берүү бөлүмүндө. Ошонун негизинде биз ушу ата-энелер менен иштеп, ата-энелер демөөрчүлүк кылып, жемдерин алып келип беришет. Ушул жумурткаларды инкубационный метод менен көбөйтүп, ошолорду дагы ата-энелер бизге көмөкчү болуп, жардам кылып, көбөйткөнгө жардам берип жатышат. Мектептердеги кошумча чарба уюштуруу боюнча 2021-жылы өкмөттүн 46-токтому чыккан. Мындан улам жаңы окуу жылында дагы аталган райондогу кошумча чарба уюштурула элек 30 мектепте бул демилгени ишке ашыруу пландалып жатат. Бүгүнкү күндө бизде мамлекетте бюджеттик тартыш болгон мезгилде биздин Кара Суу районунда билим берүү кызматкерлери бир эле бюджетте карап отурбастан, бюджеттен тышкары акча каражат табуу максатында эл аралык уюмдар менен проект жазып, грант утуу менен ошону менен эле бирге ушул бала бакчаларда, мектептерде өздүк көмөкчү чарбаларды уюштурууда. Бул өздүк көмөкчү чарбалардан түшкөн акча каражаты негизинен бул иш менен мектептеги билим берүү мекемелериндеги камкорчулук кеңештер иштешет. Ушул өздүк көмөкчү чарбадан түшкөн акча каражаты мектептердеги социалдык жактан колдоого болгон муктаж окуучуларга жана башталгыч класстардагы окуучуларга ысык тамактарга жумшалат. Учурда билим берүү мекемелеринде уюштурулган көмөкчү чарбалар ийгиликтүү иштеп, натыйжалуулугун көрсөткөн. Эске салса, Кара Суу районундагы 32 мектеп болсо, анын 102-синде кошумча чарба бар. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.